Иса Муса Жалил жаңы төрөлгөн ымыркайларга ата-энеси пайгамбарлардын аттарын ыйгарышкан. 26 жаштагы Ырыс Шаршееванын буга чейин 2 баласы болсо, кайрадан 3 уулдун энеси болуп, кубанычы койнуна батпай турган чагы. Негизи башында эле билгем, УЗИден айткан болчу 3 эм болот деп. Ошондо эле сразу эле айткан, эркекке окшош деп. Эме шок болгом, анткени бизде деген өзүмдүн туугандарымда андай жок болчу, 3 эм эч кимде жок болгон. Бирок атам жактан, кайнатам жактан 2 эм туугандар бар, балдар бар. Ошондуктан 3 эм болуп калдык, ол окшойт да. Элдин баары тең сурашты, 2 огулдуңарбы деп. Бирок 2 кылган жокпуз. Эми кичине кыйналдым, күн ысык болгондуктан, шишик болуп. Бирок жакшы эле өттү. 33-34 неделе болгондо төрөлдү балдар. Өзүм кесарево жок, өзүм төрөдүм. Эң улусу мына бул Жалил. Анан кийинкиси Муса. Бул үчүнчүсү Иса. Аттарын ким койду? Күйөөңүз, өзүңүз баарыңыз чогуу? Күйөөм, апам баары чогуу өтүп анан коюшту. Чүй облустук ооруканасынын төрөт бөлүмүнүн жетекчисинин айтымында жылдан жылга балдардын төрөлүшү көбөйүүдө. Жыл сайын эгиздер көп эле жарык дүйнөгө келет. Ал эми буга чейин аталган төрөт үйүндө 3 эм 4 жыл мурда төрөлгөн. Бизге келгенде өзүнүн толгоосу менен келди, жакшынакай төрөп алды. Төрөгөндөн 1 сутка балдар детский отделениеде болду. Маловесный катары ошол жакта каралды. Андан кийин эле жанында. Эмчектик эм үйлөрү жакшы, состоянияларын баары жакшы, ошон үчүн биз бүгүн чыгарып атабыз. Мындан 4 жыл мурун ушу бир келин төрөгөн Токмоктон келип, аны биз операция кылып алганбыз. Ал дагы живой, здоровый, жакшынакай чыгып кеткен. Бул экинчиси кайталанып атат да бизде. Тоже Токмоктон келип, аман-эсен жакшынакай кетип атат. Здравствуйте. Ну, малышей поздравляем. Я тебя очень поздравляю. Мы очень все действительно рады от губернатора Чуйской области. Облустук администрация тарабынан көп балалуу жаш үй бүлөлөргө социалдык көмөк көрсөтүлүп турат. Бул жолу да 3 эмдин ата-энесин куттукташып, материалдык жардам берилди. Дети – это самое главное семейное богатство, и рождение сразу 3 ребятишек в нашей области – это действительно целый клад. Балдар үй бүлөдөгү негизги байлык. Ал эми биздин облуста 3 эмдин төрөлүшү өтө чоң кубаныч болду. Мен бүгүн өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлүнүн атынан куттуктаганы келдим. Көп балалуу жаш үй бүлөлөрдү колдошубуз керек. Балдар жакшы шартта чоңоюп, татыктуу билим алышса, жаркын келечек түзүлөт деген ойдомун. Андыктан мен наристелерге жана алардын ата-энесине чын ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Поддержку молодых семей, семей многодетных, оказание им материальной соответствующей помощи. Ушундай эле бактылуу учур мындан 1 ай мурун Сокулук районунда катталган. Томиловдордун үй бүлөсүндө да 3 уулу төрөлгөн. Азыр бул үй бүлө 10 баланы багып өстүрүшүүдө. Да, ну в больницу их водили, ну как есть. Азыр балдардын абалы жакшы. Ооруканага алып барып текшерүүдөн өткөрүп турабыз. Эң кичинекейи эле бир аз кыйналып жатат. Калгандары жакшы. Дарыгерлер көзөмөлдөп жатышат. Дарыгерлердин айтымында акыркы жылдары жана өзгөчө быйыл эркек балдар көбүрөөк төрөлүүдө. Сокулук жана Чүй райондук социалдык өнүгүү башкармалыктары тарабынан жогорудагы үй бүлөлөргө атайын жөлөк пул да каралган. Мунара Кадырдин кызы, Жумабай Исманалиев, СТВ.